негизи могу скутерди айдайм постоянно. Бияка барганда, краскага барганда ошо скутермен барып келдим. Экономичный эми бензин жебейт. Машинага караганда. Велосипед тепкен адам оңой экен да, мисалы велосипедти кандай тебесиң ошондой. Видимо, равновесие керек окшойт. Атым Назгүл, Көлмө конушунун тургуну болом. Өзүм ошо машина оңдоо менен алекмин. Машина оңдойм жолдошум менен. Абдан кымбат оор машиналарды негизи жолдошум жардам берет. Башкаларын өзүм жасайм. Негизи сварка кылам, шпаклевка тартам, краска чачам. Ошо баарын эле кыла алам да, мотордон башкасын. Меники ошо кузовной малярщик болуп айтылат да негизи. А мен муну болсо жолдошум өзү машина оңдоочу да. Анан ошонун жанында жүрүп, ал тигин алып берип кой, мынча ачкычты алып берип кой, могу жерде кармашып түртүшүп кой деп атып, ошо жолдошум аркасында жанында жабышып жүрүп үйрөнүп алдым да. Анан негизги жумуш өзү кызыктуу болгондон кийин жакшы экен, кызыгып мен дагы жолдошума жардам берип жүрүп, өзүм ага конкурент болуп алдым да азырчы. Кечээ комментарийлерден угуп атам, аялдын иши чала да депчи. Анан мен кайра ответ жазып койдум. Мен кылган жумушту кыла аласыңбы депчи. Бирок мындай менде Кудай сактасын андай такыр эле неме боло элек да. Келип нааразы болгондо. Жок. Эми кээ бирлер болот жана өздөрү сырды алат да. Сыры башкача болуп калат да. Ошондо эмнеге мындай болуп калды деген сөздөр болот да. Анан ошон үчүн биз сырды албайбыз да, краскасынчы. Көп эле жыл болду жолдошумдун өзүнүн эми моундай чоң оңдоочу эмес, кичине эле майда чүйдөлөрдү жасап жүрө берчүбүз. Негизи эки жактан келген кардарлар дейби, андай эмес, биз деген өзүбүз тиги анча мынча арзан машиналар келип калчу. Анча мынча жерлери бузулган, сүзүлгөн машиналар келет. Ошолорду биз өзүбүз жасап, кайра сатып, ошо менен оборот кылып алчубуз. Эми кээде келет тааныштарыбыз, могу жерин жасап берип койчу депчи. Ошондо ошо тааныштардыкын жасап беребиз. Ар бир жумушту эртең менен турганда кызыгуу менен баштасаң, керели кечке ошондой болот да. Мисалы мен турганда ошо баары азыр турам. Эми кечке деп деле айта албайм, кээде болот, өзүбүздүн дем алыш күнүбүз болот, эс алуу убактыбыз болот. Бирок жолдошум экөөбүзгө абдан кызыктуу да, экөөбүз кызыктуу иштейбиз. Түнү болобу, күндүз болобу, экөөбүз кызыгып иштейбиз. Эми ары бери өткөн элдер деле көрүп атат, күлөбүз. Эми үйдө уруш да болот, иштеп атып урушуп да кетебиз, ойноп да кетебиз, кубушуп ойноп да жүрөбүз. Ар кандай нерселер боло берет. Бирок кызыктуу. Бул аял кишинин жумушу эмес, эркек кишиники. Бул эркек гана кишиге таандык жумуш деп такыр менен эме кылбайт да. Мен өзүңөр деле угуп атасыңар, экинчи группада мүмкүнчүлүгү чектелген деп айтылат. Бирок мени бир да жолу ушундай айткан жок да, наоборот, сен аракетиң бар, колуңдан келет деп турат да. Мен ошого эле мага поддержка кылган адам ошо жолдошум болду да. Ошонун аркасы менен мен ошо жумушту аркалап келатам. Жана айттыңыз го, буткада тургуздуу мени депчи, мындай Ооба. Ошол окуя тууралуу айтып бериңизчи, сиз эмне болуп төшөктө жатып калдыңыз? Эки жолу опухоль болуп башымдан алдырдым. Ошондо деген мен ооруп төшөктө жатып калдым. Бирок ошол кезде жолдошум мага ошо жатпа, тур, басалы, сен ары бери бас деген мотивацияны берди да. Андан кийин врачтар деле айтты, мына жолдошуңдун аркасы менен сен мына көрдүңбү, жакшы болуп кеттиң. Бул оору менен көп адам деле мындай туруп кете албайт деди да. Ошо жолдошума рахмат. Меники опухоль лево полушария. Мен эң биринчи жолдошум машина оңдоп атканда, сваркалап атканда үйдө деген темир тазиктер бар болчу да, илгерки чоң. Ошо тазиктерибизди алып алып, жанында отуруп алып, сваркаладым дачы. Андан кийин жолдошум да мени карап туруп, бул ушуну кылат экен деп, кээде мына могу жерди сваркалап көрчү деп берип коюп атты да. Ошону үйрөнө баштадым. Шпаклевка тартканда дагы кээ бир жерлерге мындай оңоюраак жерлерин берип атты да. Мына могу жерге шпаклевка тартчы депчи, тыштап коюп атты. Бирок сыртынан баары көзөмөлдөсө керек да. Анан сырды дагы бир темирлерди берип коюп атты. Мен моуну сырдап көрчү депчи. Анан кийин ал үйрөтүп атты. Бир жолу бир скорый машина келди. Ошондон башталып кетти да, мен өзүнчө жалгыз иштеп кеткенимчи. Анан жолдошум срочно бир иштери болуп кетип калды. Скорый болсо жумушунан шаштырып атыптыр. Анан эле байке келди дагы, жолдошуң жокпу деди. Байке азыр мен эле сырдап берип коеюн дедим. Сырдай аласыңбы деди да. Ооба, сырдайм байке дедим. Анан
макул деди, турду, ишенбедиби, эмне болду, турду. Анан сырдап бердим. Анан жолдошум эртеси келип, ай, сен эмне кетирбейдиңби скорый машинаны деди да. Анан ооба кетирдим десем, жакшы, кандай болуптур деди. Анан билбейм, байке жакшы эле рахматын айтып кетти дедим. Ошо скорый машинадан кийин эле өзүнчө бөлүнүп десем болот да, өзүнчө иштей баштадым да. Жолдошум мага наоборот кээде айтат, жатпайсыңбы, неме эс албайсыңбы дейт. Жок, андай болбойт дачы, анте албайсың. Мисалга баары үй бүлө болгондон кийин наоборот, ал эшикте көбүрөөк жүрүп койсо, кээде сарсанаа болосуң, эмне болду экен деп. Эми бул жумуш дагы ар кандай болот. Кээде мисалга сваркалап атканда кээде отто чыгып кетиши мүмкүн, кээде машинада түшүп кетиши мүмкүн. Биз ошо экөөбүз биримдикте жакшы иштегенден кийин ошо ишибиз жүрүп атат го деген өзүмдүн жакшы ниетим да. Мен жана 100 000 сом проекти боюнча өзүм экинчи группада инвалидмин. Жана проектиге катышып 100 000 алып, өзүм машина оңдойм. Ошо элдин баарына келип, мен жака келбей койдуңуз. Меникине келип, мен иштеген машина оңдойм. Жакшы, абдан жакшы. Өзүм ошо экинчи группада инвалидмин. Жакшы, рахмат. Айына канча пайда таап атасыз? Мен мурункуга караганда бир 60-70 миң таап атам. Менин иштегенимде ошо аял заты иштейт экен деп ошону көрүп кетсе экен деп эле башынан баштап ошого неме болуп жүргөм да. Мисалы айылдага барып ошо мынча уялдыңызбы, иштеп атасызбы деп аларды сурап кетсе, ушу мага да бир келип кетсе деп аябай кыялданып жүргөм да. Андан кийин баягы чогулушта мага учур болуп калды да. Моменттен пайдаланып айтып алдым. Эми көргөзгөндө эмне баягы эле өзүмдүн кадимки эле иштеп жүргөн иштеримди көргөзөт элем. Мына момундай иштерди кылам, мондайларды жасайм деп. Мен өзүм 2 балама пособие алчумун. Ошо пособие соцзащитадан уктум. Ушундай 100 000 сомдун проекти бар экен, ушуну алат экенсиң, иштетет экенсиң дегенде угуп алып, мен дагы ошо соцзащитада иштеген Аман деген бала бар, ошондон сурадым, мен катышсам болобу деп. Анан ооба эже, сизге болот, сиз өзүңүз машинаңды ойсузда, сизге болот деди. Соцзащитадан да мага көп жардам беришти. Эже, момундай кыласыз, момундай документтериңизди алып келесиз, моминтип жазганга жардам берди. Ошо менен мен бул контрактка катышып калдым. Андан кийин мага 100 000 сомду через трудоустройство берди. Эл менен чогуу барып ошо биз Аламедин базардан алдык, керектүү, эмне керектүү ошолорду чогуу жүрүп алыштык да. Алар бизге жардам беришти. Акчалай бербейт, силер жазып берген шаймандарды алып беришти. Ооба, бизге керектүүлөрдү өзүбүз айттык, мына могу керек деп. Анан алар өздөрү чогуу жүрүштү. Сиз эмне алдыңыз мисалы? Мен мисалга краска чача турган. Ошону алдым. Анан сваркам бар болчу, бирок сваркам ал кичинекей болчу. Краска, сварка алдым, чарыга алдым, ачкычтардан алдым. Ошо өзүмө керектүүлөрдүн баарын, биринчи необходимый дегендердин баардыгын алдым. Андан кийин иштерим жүрдү, жакшы. Андан кийин бизге мурункудан да жакшыраак клиенттерибиз келе баштады. Себебинде бизде деген мурункуга караганда айтып атпайбы, ачкычтарыбыз азыраак болчу, ачкычтарды алдык. Андан ары алып кетиш өзүбүздөн экен да. Мындай даяр нерсени күтүп отура бербей, колдон келишинче аракет кылыш керек экен. Бизде ушул техника жагына келгенде, машина жагына келгенде аялдарга ишеним анча жоктой боло берет да, эркектердечи. Сизге келген кардарлар кандай карашат сиздин иштеп атканыңызга? Жок, менде андай боло элек. Мен такыр көрбөгөндөр болсо, жаңы келгендер болсо айтышы мүмкүн. Мындай менде андай башынан өтө элек да. Кара күчтүн кереги жок бул жерде деген мындай мушташа турган иш эмес да бул жерде деген. Просто адамга көңүл керек да. Кудайыма шүгүр, ушу ак маңдай менен таап, өзүбүздүн мээнетибиз менен таап, балдарды багып атабыз. Ой, планым болсо, кыялым абдан чоң, аябай көп, ичин аябай сонун кылып, мунун баарын жасатып алып, баары бир убакыт келатат да. Иштегенге балдарды да алсамбы деп атам, ошолорду да кошо иштетсемби депчи. Оборудованиялар азыр жаңы чыгып атпайбы? Ошолордун баарын алып иштетсемби деп атабыз. Бул машина историясы аябай шумдук экен. Бул машинанын айылдан келатып, үй көрүп кеттир ичинечи. Жана кадимки эле адамдардын хирургу бар го. Ошондой эле да, бизде дагы ар бир детальга, ар бир частты бири-бирине улаш керек. Негизи аял киши бышык болобуз да. Бардык эле жумуш колубуздан келет. Аракет кыла алабыз аял киши. Анан мен аялдарга Кудай буйурса,
алар деле ушу контрактыдан акча алышса, иштеп кетишсе дейм, ошонун банкрот болдук дедирбей, аягына чейин колдорунан келишинче аракет кылып ошо иштерин астыга жылдырып кетсе экен дейм дачы.